Gece işlettik. İşletip önede su oldu. Gece startı verdik. 17 yıldan beri kaytadan canlandı bu. Sузактагы Барпа айыл өкмөтүндө эми 1000 гектарга жакын кайракы жерге суга суу жеткирүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев станциянын абалы менен таанышып жатканда белгилүү болду. Дээрлик 20 жылдан бери иштебей турган Барпы насостук станциясы оңдоодон өтүп ишке берилүү алдында турат. Жергиликтүү бийлик, шайлоочулар кайрылганын негизинде биз ушу өкмөткө кайрылып, проекттерин киргизип, жакшы ушул жанагы сметаларын өткөзүп, бардыгы сметалары проекттер өткөндөн кийин ушу акча бөлдүртүп 2 жылдан бери. Анан кийин эми азыр ишке кирип, жаңы насостор курулуп атат. 3 жаңы насос коюлду. Азыр ушун менен бир насосу менен эле 300 гектар сууну камсыздаса болот экен. Аталган насостук станция Комсомол айылында жайгашып, 1980 жылы курулган. Айыл өкмөттүн балансында болгондуктан кийин каражат жетишсиздигинен оңдолбой келген. Анан айыл өкмөт өзүнүн бул насос иштеткенге мүмкүнчүлүк болбой, светин төлөй албай, иштете албай турушкан экен. Ошол бойдон токтолуп калган экен. Анан 2021 жылы ошол 22 жылдын башында Шайырбек Кыдыршаевичка анан министрлер кабинетине, акимге, губернаторлорго кайрылуу жазган болчук. Ушул жерде 216 гектар фонддун жери, 80 гектар элдин үлүштүк жери сугасыз турат. Ошого жардам бериңиздер, насос иштеткен акча бөлдүрүп бериңиздер деп сурандык эле. Мына ошол иштер аткарылып, мына бүгүнкү күндө ремонт иштери аяктап калды. Натыйжада өкмөт тарабынан каржы бөлүнүп берилип, ушул жылдын 1-кварталында оңдолгон. Аны менен катар ичиндеги агрегаттары жана тиешелүү жабдыктары жаңыланган. Станция айыл өкмөттүн балансынан чыгарылып, Сузак суу чарбасына өткөрүлүп берилген. Кече күнү биз шуну агрегаттарды сууну бүйүл финиш кылып сууну чыгардык. Чыгарып туруп испытание кылдык, пока эми багы ички чарбада калып кеткен лотоктарына бир серден карап чыгабыз. Буюрса бир айдын ичинде тегерегинде ал жагы битсе, биз битип койдук, высоковольтный оборудованиенин бардыгы орнотулуп бүгүн. ВМПП-деси эски оборудование турган экен, анага биз азыр вакуумдарды койдук. Бүгүнкү күндө биз даярбыз, элге суу менен бергенге бүгүнкү күндө биз даяр болдук. Барпа айыл өкмөтүндө жалпы 3000 гектардан ашык айдоо жери болсо, анын 200 гектардан ашыгы сугат жерлер. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.